Анан айтып калдыңыз да, балдарым дагы быйыл мечитке барып тарабих намаздарын окуп депчи. Анан сиздин көп эле тренингтерге катышып жүрөбүз. Бала тарбиялоо боюнча дагы сизди бир идеалдуу эне катары көрөм да мен. Бала тарбиялоодо кандай методдорду колдоносуз, кандай ыкмаларды колдоносуз дегиле. Мен ушу бала тарбиялоодо сизди өзгөчө көрөм да. Ошол боюнча дагы азыркы учурда бала тарбиялоо боюнча баланын тарбиясына биз өтө көп басым жасашыбыз керек да. Ооба, туура айтасыз. Эми Аллах таалам сиз өзүңүз жакшы пикир кылып, мага бир жакшы ойлорду жиберип койгон болсоңуз, ал үчүн менден сурак кылбасын. Бизге пайдалуу илим берген болсун. Негизи адам өзүн тарбиялоодогу, бала тарбиялоодогу ошол жаратканын таанып билүүдөн баштоо керек экен. Эми ар жака урундук, бериндик изденүүлөрдүн аркасында жүрдүк. Анан акыры келип отуруп, баягы Толстой айткандай, акыл эстүү адамдын акыркы бара турган чеги бул ислам болот дегендей, ушул исламга келип да калдык дагы. Ошол көп жыл изденип жүргөн билимибиздин акыркы чекити ислам экенин түшүндүк. Анан балага кичирээк кезинен баштап анын жаратканы бар экенин айтып жүрө туруш керек. Анан биз бала чоңойсун деп атып, анан баланын жашы өтүп кетет экен дагы, сага моюн бербеген, анан сенден башка бир идеалдарды тутуп алган учурунда анан кеч болуп калат. Ошон үчүн сен баладан бир нерсе талап кылаардан мурун, маселен, калп айтпа балам деп тарбия бере турган болсоң, балам калп айтуу сага дагы, мага дагы арам. Арам тамак жебе деп айта турган болсоң, сага дагы, мага дагы арам. Анткени экөөбүздү жараткан зат сага дагы, мага да арам кылган. Мен маселен ушинтем. Мен сени канчалык жакшы көрсөм дагы, бул нерсени мен сага макул дей албайм. Анткени мени жараткан зат бул нерсеге жок деген. Ошон үчүн ушул нерсени балага түшүндүрүү керек деп билем. Ата-эне мен ушинтип айттым, мен каалагандай болот деген нерсе менен балага тарбия берүү туура эмес деп эсептейм. Анткени ал дагы жараткан Алла Тааланын бир пендеси. Биз балага сый урмат менен анын жеке өзгөчөлүгүнө көңүл буруу менен тарбия берүүбүз керек. Ошондуктан бала жаш кезинен сынып калып, бала жаш кезинен өзүнүн пикирин айта албай калбас үчүн ушул экөөбүз аткарып аткан мыйзамдардын баардыгы экөөбүздү жараткан Алла Тааладан түшкөн мыйзамдар деп түшүндүрүү зарыл деп эсептейм. Демек сиз биринчи өзүңүздү тарбиялап туруп, анан өзүңүздөгү болгон нерсени балага үйрөтөт экенсиз. Сөзсүз түрдө бул мусулмандардын баардыгына тиешелүү нерсе. Аллах субханала тааля өзүң жасабай турган нерсени башкадан айтпа деген аяттын мааниси бар эмеспи? Ошон үчүн өзүң жасай элек нерсени жасоого болбойт деген нерсени мен карманам да, маселен. Ушул темада лекция кылып берип коесузбу же жолугушууда дегенде карасаң кээде маселен Чубак устаз раматылык бизге айтып калчу эле. Силер китептин котормолорун окуганда ошол адамдын интеллектуалдык, маданий бир көз караштарына байланып калып жатасыңар. Ошон үчүн араб тилинде, өзүнүн оригинал тилинде илим алганга аракет кылгыла деп. Анан менин жетиштүү деңгээлде анчалык арабча тил окуй албагандыктан мен башкалардан ал нерсени талап кыла албайм. Жок, котормосун окубаңыз араб тилинде деп, анткени мен өзүмдө жок болгон себептүү мен ал нерсени талап кыла албайм. Ошон үчүн ар бир адам өзү жасаган нерсесин гана айтыш керек. Ошондо сөзү дагы өтүмдүү болот деп ойлойм. Анан жаңы эле айтып өттүңүз, Лев Толстой айткандай акыры келип исламга такалат депчи. Сиз бир убактарда кыргыз элинин белгилүү актриса болгонсуз, бир атактуу инсан болгонсуз. Анан ушул исламга келип жоолук салынганда бир кыйынчылык болдубу же кандай? Ошол боюнча дагы бир очкай кеп сала кетпесек болбосо. Эми адамдын өткөнү такыр эстен кетпейт да. Бул сенин тарыхың, бул сенин басып өткөн жолуң. Ооба, бул дагы мен үчүн жана башкалар үчүн балким бир үлгү болчу, айтылчу кеп деп ойлойм. Бүгүн эле ушул бир 40тан ашыгыраак эже сиңдилерге лекция окудук өзүн кадырлоо боюнча. Анан ошол жерде айттым. Ушул чыгармачыл чөйрөдөн келдим. Ошол нерсени өзүмдүн тажрыйбамды айтып өтөйүн. Аялдын өзүнүн кадырлоосуна байланыштуу көптөгөн пункттарга токтолуп өттүм, бирок ошолордун бир эң маанилүүсү бул аялдын авратын жаап жүрүү деген нерсеге токтолдум. Анткени жашоодо Алла Таала мага көп сыноолорду берди. Жокчулукту берди, барчылыкты берди, атактуулукту берди, жана башка көптөгөн сыноолорду берди. Эми ошол жашоомдо кийимге келе турган болсок, авратты жапкан. Маркасын дагы кийдик, брендин дагы кийдик, кымбатын, арзанын баардыгын кийдик. Бирок мен ушул авратымды жапканда апам, өзүмдүн апам,
600 сомго барып Самат Пашевден Дордойдон бир көйнөк алып келиптир. Ошол 600 сомдук Самат Пашев көйнөктөн ашык менин кадыр баркымды көтөргөн кийимди мен кийип көрбөптүрмүн. Dolce Gabbana'сыбы, Armani'сыбы, эмне балекет бренди болсо дагы көрсө, ал кийимдер менин авратымды жаппаптыр дагы, менин аялдык кадыр баркымды көтөрүп бере албаптыр. Ошол көйнөктү 1 жылга жакын чечпей кийип жүрдүм. Билесизби? Ошол 600 сомдук көйнөк менин кадыр баркымды ушундай көтөрдү. Мен кимдигимди ошол көйнөктү кийгенде. Ошон үчүн мен ойлонуп жүргөн сиңдилериме айткым келет. Исламга мындай баш багып барсам кандай болор экен деп даабай жүргөн адамдар бар да. Анткени коомдун көз карашы деген бизде өтө бир күчтүү көзөмөл бар. Ошол нерседен тездетиңиз. Чубак устаз айтмакчы, жоолук салынгандарга кош келдиңиз бейиш тарапка деп коет эмеспи? Ошон үчүн бейиш тарапка тезирээк кадам таштаңыз деп айтмакчымын. Бул нерсе мага кыйын болду дебейм, бул нерсе менин кадырымды көтөрдү. Кадырымды көтөрдү. Демек, жоолук баягы биз сиздин бир тренингиңизди окуп калганда, исламга келгенден кийин мен өзүмдү таптым депчи, жан дүйнөм ушунчалык тынч болуп калды деп. Ислам боюнча дагы кеп кыла кетели, ислам негизи эле бул кандай нерсе, ислам деген биз үчүн эмне деген суроону узаткым келди. Адам жашоосунда биздин жашоолордун ар бир кадамыбыз бир көйгөйлөр, анан ага чечим талап кылып жашайбыз. Курсагыбыз ачса, ал дагы көйгөй да, чечим талап кыласың, нан табыш керек, чай табыш керек деген сыяктуу. Ооруп калсаң, бул дагы көйгөй. Эмне менен дарыланыш керек деген. Кийимиң жок болуп калса, бул дагы көйгөй, кандай кийиниш керек. Жумушуң жок болсо, бул дагы көйгөй. Эми ошол көйгөйлөрдөн турган жашоодо адам чечимди кайсыл жерден туура чечимди алыш керек деген ой жаралат экен. Ошондо адам баласы жашоосунда кээде тажрыйбасына таянат экен, билимдүү болсо, же жанында бир акылман, акыл айтчу адамдар болуп калышы мүмкүн. Болбосо адам баласы көбүнчө жашоосун эксперимент кылып жүрөт көрөт экен. Бул айтты, тигил айтты деп ар кимдин сөзүнө ээрчип жүрүп, анан ушул дүйнөдө бир Аллах субханала тааля бир өлчөп туруп 70 жылды, 60 жылдыбы, балким 50 жылдыбы сенин сынооң үчүн ушул жашоодон болгон жакшы нерселерди чогултуп туруп кайра бейишиңе кирип кет деген нерседе биз убактыбызды ошентип бекерге кетирип алат экенбиз. Ислам адамды эмне кылат экен десе, башынан баштап адаштырбай түз жолуңа мынакей сенин көйгөйлөрүңө баардык чечимдер бар. Чечимдер аркасынан кайра бир башка көйгөйлөрдү жаратпай турган, так, тастыкталган, сенин табиятыңа, сенин талаптарыңа туура келе турган чечимдер деп туруп бизге Кур'ан-ы Карим менен андан кийин пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламды жиберип туруп, анын жашоо образында баардык нерселерди көргөзүп туруп, дайындап берип колубузга карматып койгон экен. Көрсө биз ошону таппай эле урунуп беринип, ар кайсы жабык эшикти сүзүп жүрө берет экенбиз. Эми адамдын жан дүйнөсү исламга келгенде эмнеге тынчтанып бактылуу болуп калат десеңиз, исламга келгенден кийин адам баш оту менен колунан келишинче илимге кириш керек экен. Исламга караңгылык менен келип алып, депрессиядан келип алып, анан дагы бирдемке болуп келип албаш керек экен эмоция менен. Исламга тунук акыл эс менен ой жүгүртүп, анализдеп, изденүү менен келип туруп, анан толук түрдө баш отуң менен колуңан келишинче илимге кирсең, анан исламды толук кандуу мындай түшүнүүгө аракет кылып баштасаң, бактылуулукту ошол жактан табат экенсиң. Эмнеге? Сенин жашоодо күнөөгө жарала турган көйгөйлөрүңө даяр чечимдер бар экен. Ойлонуунун кереги жок экен. Ошондо сен ошол китебиңди ачып, же ага акылың жетпей атса, динибизде кандай келет? Билбеген нерсеңди билген адамыңан сура дейт. Исламда Кудайга шүгүр илимдүү адамдарыбыз көп. Устазыңан сурайсың, башкадан сурайсың. Ошентип туура сенин жаратканың көргөзгөн чечимдерди алып, жан дүйнөң тынчтанып кете берет экенсиң. Ырыскым жок дебейсиң, ачка өлөм дебейсиң. Анткени сенин ырыскың сенин жаратканыңан экенин билесиң. Башыңа сыноо келе турган болсо, ооба, альхамдулиллахи роббил аламин. Мындан дагы оор сыноо болуп калышы мүмкүн эле. Аллах Таала мен көтөрө алган гана сыноону берет дейсиң. Бирок ушул түшүнүктөрдүн баары кайсы учурда келет десеңиз, анча-мынча илим алып баштаган учурда келет экен. Демек,